Биринчи маалымат радиосунда биринчи кабылдама. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио, биринчи кабылдама уктуруусун баштайт. Өлкө президентинин демилгеси менен чыгып жаткан угармандардын кайрууларын уккан программабызга көңүл буруңуздар. Сиздерге белгилүү болгондой, уктуруубуз Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жарандардын кайруулары менен иштөө бөлүмүнүн кызматкери Дадиев Жайлыбек Дадиевдин катышуусунда өтөт. Эгерде суроо же кайрылуу сунушуңар болсо, түз эфирдин телефондору сиздерди кабыл алат. 0502 39 21 90 0312 коду менен 39 21 90 телефондоруна чалыңыздар. Ошондой эле Facebook'тагы баракчабызда чыгып жаткан түз эфирде дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунушуңуздарды жазсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Таалайгүл Сыдыкбекова алып барам. Режиссердук пультта Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов. Жайлыбек Дадиев, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Албетте өткөн уктурууларда байланышка чыгып суроосун жолдогон угармандар болгон болуш керек. Алар дагы өздөрүнүн жоопторун күтүшөт. Андыктан биздин угармандар байланышка чыккан чакты кандай тактоолорго жетиштиңиздер, эмнеге мүмкүн болду, кандай кошумча бир суроолорду талап кылынып атат, ушул жагдайда баштасаңыз. Жакшы болот. Мен башында Ноокат районунан 2 жолу мурда сиз берген ушу радио берүүдө сиз алып барганда да чыккан, бүгүнкүдө да чыккан. Нойгут айылынан Эргешев көчөсүнөн бир аксакал чыгып аткан. Ушу 18-жылдан бери ушу бийик жанакы чыңалуудагы зымгарагайдын астында ушу биздин өмүрүбүзгө коркунуч келип, канча уже 4 жылдан бери ушу маселе чечилбей келатат деп. Мен жакында эле мага ошо Ноокат районунун акими Иманалиев Данир Белекович чалды. Азыр бул маселе ушу жакынкы бир 3-4 күн ичинде чечилет. Ал чындыгында ушундай чоң чыңалуучу ушу зым электр тогу өтүүчү зымдын астында маселе экен. Ал жерге жери да бөлүнүп, бактар кыйылып, ушул азыр бул иш ушу бир жуманын ичинде чечилет. Бул аксакал өгүнүндө ушу чалды эле, эмнеге чечилбей атат, андай деп. Демек, жылган турбай, бул маселе. Азыр бир угарман күтүп алыптыр, кабыл алып койсок болобу? Мейлиңиз, Сиз эфирде сурооңузду бериңиз. Угарман, сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы, Жалбек эке? Саламатсыз. Жалбек эке, өткөндө мен сизге барып жолугуп кетпедим беле апамдын документтери боюнчачы? Паспорту боюнча, Паспорт боюнча. Анан ошонун эмеси жана данныйлары чыгып атат да, справкасы архивденчи. Мен айтпадым, архивден сөзсүз чыгат, бул эми жашап аткан адам. Анан ошон сиздин телефон номериңиз, WhatsApp'ыңыз болсо сурайын дегенде, ошону жөнөтүп берсемби депчи, көрсөңүз болобу, жарайбы, жарабайбы деп. Жок, жарайт, жарабай. Сен Бишкектесиң де, ошо документтериңди алып келчи, мага дагы келгенде. Бишкекке барайын ошол. Бүгүн келгениң, мен айтпадым, архивге сөзсүз кайрылгыла деп. Бул апанын 58-жылкы туулган апа экен, 55-чи ушундай. Документи жок экен, метрикасы жок, паспорту жок. Вообще өмүр бою алган эмеспиз дейт. Балдары, кыздары бар экен. Анан кийин кандай өзү оорукчан экен, таң калыштуу окуйда. Таптакыр албаптыр да. Өмүр бою паспорт алган эмесмин дейт. Абдан кызыктуу жагдай экен. Анан ушул учурдан пайдаланып, жарандар өзүнүн документтерин өздөрү камкордук көрүш керек да, балдарына убагында документ алып берип, эгер жоголуп кетсе ошону кайра восстановлениеге берип, азыркы учурда паспорт алуу боюнча Кыргыз Республикасында өтө чоң проблема жок. Жана калкты тейлөөчү борборлордун баардыгы ар бир райондордо ачылган. Балким кичине кезек күтүшөр, бирок паспорт алуу боюнча баягы илгеркидей азыр Кыргызстанда проблема жок, чоң проблема жок. Ошон үчүн паспорттарыңыздарды, документтерди жоготпой ошого балдарды үйрөтүш керек. Документ бул эң керектүү нерсе, адамдын жарандын керектүү документтери керек сөзсүз түрдө. Буга этият менен мамиле кылыш керек, сакташ керек. Азыр бизде угарман бар экен, Желбек мырза. Угуп атабыз сизди. Алло. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыз. Мен Алтынордо жаңы конуштан чалатты билем, Октябрьский районда. Кайсы жаңы конуштан? Алтынордо жаңы конуштан, Октябрьский район. Алтынордо, Бизге жаңы мектеп салынды да. Биринчи сентябрда Акылбек Жапаров ачышын жасап кетиптир да. Мен ал чоңушка катталбай калдым, жок эле анан. Ошо мектептин алдында 300 метр, 400 метрдей жер ошо асфальтталбай эле ачып койду мектептичи. Анан эми аябай чаңдап атат азыр. Балдар эми чаңдап кантип сабак окушат. Мен түшүндүм маселеңизди. Мына жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жеке тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын ичинде Бишкек шаарында
быйылкы окуу жылына карата көптөгөн жаңы мектептерди ишке киргизип атат жана киргизүү күтүлүүдө. Бишкек шаарында 16 мектепти быйылкы окуу жылына киргизип ишке киргизмек. Кээ бири баягы бир жылда курулуш иши бүтүш чоң мектептердики дагы баягы планга ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей ушу балким кечиктирип кирип атат. Анан жана сиз айткан мектеп боюнча Алтын Ордодогу ал сөзсүз түрдө ал жана айтып аткан 300-400 метрдей баягы асфальт албай калды деп атпайбы, ал асфальтталат. Бул подрядчиктердин баягы киргизилген келишимде бар. Ошо окуу жайга карата мектеп ачылды. Эми аны баягы тегерегин оңдоп түзөө иштери бүт баары сөзсүз болот. Бул жаңы мектептердин баардыгы жаңы стандартка жооп берген, ошонун тегерегиндеги балдардын ден соолугуна коопсуздук болгон ушундай бир эмелердин баары аткарылат. Бул иш аткарылат. Мен бул маселе боюнча дагы сүйлөшүп, тиешелүү органдар менен сүйлөшөм. Рахмат. Кийинки угарман сизди кабыл алабыз. Assalamu alaikum. Саламатсыздар. Биздин эме ушундай эле биздин Аламединский район Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Адилет деген жаңы конуш бар, Абизнойдун астындачы. Ошол документтерибизди тапшырганбыз июль айындачы, ошо эме трансформация болот дегенден анан ошол кандай иш болуп атат, качан эметилет, документтери чыгат, ошол жөнүндө маалымат алалы дедик эле. Документтериңиздерди тапшырсаңыздар анын жолу мындай: силер айыл өкмөттөн документтер даярдалып бүтүп, андан өйдө районго барат, райондон областка жетип, анан өкмөткө келип, бул трансформация жери маселеси ошол кол коюлат акыркы. Анын баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Ал бир баягы бир күндө же 2 күндө бат бир эле күтө калчубуз. Өзүнүн ушундай бир тиешелүү процедурасы бар. Ошол процедурадан өтүш керек. Эгерде документтериңиздер баягы регламент боюнча кетсе, анда күтүңүздөр, бул иш ишке ашышы керек. Мен тиешелүү Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана Айыл чарба министрлигинен бул маселе боюнча да билейин, кандай стадияда экенинчи. Азыр мен сизге толук мындай бүтүп атат же бүтө элек деп айта албайт экенмин. Анда угармандардын мурунку уктуруулардагы жоопторунан дагы айтсаңыз. Ошол жанакы ноокаттагы маселе чечилет буюрса деп айттым. Мына жанакы биринчи чалган чоң кыздагы апасынын паспорту боюнча мен аларды кабыл алгам. Ал эми калган маселелер боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мен азыр радио угуучуларга бир жаңылык айтып кетейин. Мына биздин ушул радио берүүбүз жаңы жылдан баштап чыгып келе жатат. Биздин аудитория аябай чоңойду. Менин эле база данныйымда бул жерде канча адамдардын кайрылуу даттануу же болбосо сунуштары бар. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында бүгүн биз президенттин областтардагы өкүлчүлүктөрүнө кат жөнөттүк. Эми ар бир облуста, ар бир райондук администрацияда бирден жооптуу кызматкер ушул убакта 8:30 радио башталганда ошолорду угуп турат ушул эменичи. Анда аларга да айтып коюшубуз керек экен, Жалбек мырза, кийинки жуманын ушул эле бейшемби күнү биздин программа 13:00-дө түшкү баягы часпик деп коебуз, ушул учурга жылдырылды. Ушул саат 1-ге жылдырылып атат да. Анда сөзсүз түрдө бүт кабарлайбыз. Бул эмнени бизге кандай бир тыянак натыйжа берет? Анткени мына мисалы үчүн азыр Аламедин районунан деп атпайбы? Ушул маселени ошол райондун ушу жоопкер кызматкери угуп фиксировать этип атат. Анан кийин бул боюнча ошо өзүнүн тиешелүү тийиштүү райондордун акимине же жетекчилерине ошо айтып, бул маселе көзөмөлгө алынып, баягы жарандардын радио аркылуу берилген даттануу арыздары, кайрылуулары чечүү жолу жеңилдейт да. Эгерде мен мисалы үчүн ар бир кайрылуу боюнча өзүм чыгып, кайра ар бирине мен өзүмдүн негизги ишимен тышкары бул ишти алып барып атсам, бул жеңилдикти берет жана көзөмөлгө алуу жагы дагы, бул дагы болсо ошо жарандардын кайрылуу ишин жакшыртуу жагынын бир ыкмасы болуп атат да. Абдан жакшы экен. Угарман бар, анда сизди күтөбүз. Сурооңузду бериңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Жайыл Далиев, балам, амансыңбы? Саламатсыз. Угуп атам эже сизди. Жакшы угулбай атат. Менин сөзүмдү укчу алдыңа кетейин. Мен Балыкчы шаарынан чыгып атам. Телефонум 0709 22 80 46. Фамилиям Иманалиева Күлүша Мустафаевна.
Yaşım 80'de, menim balam yok bolgon demek. Menin gögöyüm kış gelgendele usul gömür alıp ot çakkan, su götürgön, gül çıkargan gögöy maga ulamdan ulam kıyınçılık jaratıp kelatat balam. Men oşondan ulam aylam getkende prezidentke usul kayruu жазап, жок дегенде бир коммуната үйдү убактылуу этажүй бере алат бекен деп ушул өтүнүч менен кайрылып атам. Жайылып алам, сен ушул өтүнүчүмдү президентке жеткирип коюңду көптөн көп суранам балам. Түшүндүм апа сиздин сурооңузду. Менин радиодон сизге азыр эле айта кетейин, турак жай маселеси жагы чечилиш маселеси оорураак. Бул маселе боюнча Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республика боюнча сиздин ушундай шартыңызда болгон оор ситуацияда калган адамдардын баардыгы көп кайрылышат. Ушу үй берүү боюнча, азырынча мына социалдык үй деген проект долбоордун ушу иштери иштелип чыгып атат. Бүт элек ушу майыптарга жана сизге окшош ушундай оор турмуштук ситуацияда калган адамдарга үй куруу жагы боюнча, бирок бул алдыдагы максаттардын, пландардын бирине кирет. Азыркы учурда эми сизге мен реалдуу жардам үй берилет деп айта албайм, бирок сизге жана көмүр жагынан, бул жагынан Балыкчы шаарынын мэриясынын ушу социалдык маселелер боюнча тейлеген акимдин орун басары Алгожоева Бегайым Кадыровна деген кызматкер иштейт, жетекчи. Мен ушул киши менен сүйлөшөм, сизди чакырып өзү баарлашып дагы сизге кандай бир жардам берүү жагында карап чыгышсын мэрия. Ал эми үй жагы болсо эми бул жакын арада чечилчү маселе эмес апа. Ошон үчүн өгүнүмдү да чалып, сөзүңүздүн аягына чыкпай калгансыз, үзүлүп калгансыз, телефонуңузду берген эмессиз. Ошондуктан мен сиз менен байланыша алган эмесмин. Сиз менен мен биздин жеке байланышасыз. Бөлүмдүн ушу Ысык Көл областынын куратору Тентиева Эльнура Жолчуевна деген кызматкерде байланышат сиз менен. Бул сизге үйдөн башка жанакыдай жеңилдиктер боюнча бүт жардамдарды бергенге аракеттенебиз. Рахмат. Кийинки угарман, сиз эфирдесиз. Алло. Угуп атабыз. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсыз. Мен нарындан чыгып атам. Урматтуу Жайыл Дадиевич. Саламатсыз. Атым кубаныч. Эмелеки Адилет конушунда чыккан жарандын суроосун улай кетейин, толук болбой калды. Менин маалыматымда бар. Мына президент Жапаровдун эмеси чыккан, туурабы? Кандай гана болбосун, захват болобу, эмне болот, берилип калган, салынып калган, жашап аткан, 10 жылдан бери жашап аткандардыкын бүт ошондой алгыла деген, туурабы? Алгыла Акметтен алгыла деген башка жаңы конуштар бүт алып бүттү. Адилет жаңы конуш, Аламидин району, айыл өкмөтү бар, свет, суу бүт тартылган, бүт конкретно жашап атышат. 8-9 ай болуп кетти, эчтеке берилбейт аким. Мен түшүнүп кубаныч, сиз активный катышасыз. Эми нарында туруп Адилеттин конушунун да проблемасын жакшы билет экенсиз. Мен дагы тактап кетейин маселеңизди. Ооба, Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен жаңы конуштарды, басып алган конуштарды, жанакы фундаменти туруп калган үйлөрдүн баардыгына ошонун баарын техникалык паспорттарын жасап берүү жөнүндө бүт баардык ушундай тапшырма болгон. Андан кийин жер мунапысы деген мына бизде мыйзам чыккан. Андан кийин ошо жерди трансформациядан өткөрүүнүн жобосу бекиген. Мына азыр ошонун жобонун негизинде иштеп атабыз. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, азыркы учурдагы жана Адилет жаңы кошунун эгерде документтери даярдалып, бүт баары ушул тепкич менен мыйзамга ылайык өйдө чыгып кол коюлуп кетсе, бул чечилчү маселе. Ошондуктан жана азыркы сиздин маселеңизди дагы мен Адилет конушу боюнча тактап туруп, эмики радио берүүдө мен ушу жообун айтайын. Кандай стадияда экенин. Рахмат. Кийинки угарман. Саламатсызбы. Байланыштасыз, айтыңыз. Мен сурамам Бишкек шаар боюнча да. Бишкек шаарынын светофорлордун тегеректегиндеги жолдор аябай мындай аңгыл дөңгүл болуп кетти да. Колдобина болупчу жана мындай. Чөгүп кетти кээ бир жерлерчи. Ошолорду бир көңүл буруп карасаңыздар жакшы болот эле. Бир 3-4 кишиден турган бир мындай комиссия болобу же мындай мэриядан жибереби же каяктан жиберет, баары текшерип чыксаңыз Бишкек шаары көбөйүп кетти да ошондойчу. Светофордун асты тиягы бияга бүт чөгүп кеткен да. Аңгыл дөңгүл, мына катуураак келет. Аңгыл дөңгүлгө түшпөсөң тиги встречныйга чыгып кетти жаздайсың да. Мындай көбөйүп кетти. Мындайлар көп болуп атат.
Эми шаар ичинде мындай көйгөйлөр көп эле кездешет болуш керек. Ошон үчүн силер конкретно кайсы Бишкек мэриясында угуп атат болуш керек азыр программа. Жанакы мен айтып кеткен жогоруда айткан боюнча Бишкек шаарынан да жооптуу кызматкер ушул радио берүүнүн жооптуу кызматкери болот. Бул кат жакында эле жөнөтүлгөндүктөн азырынча менде кайсы фамилия ким экенин ушу жакын арада арабыз. Сиз болсо ошол конкреттүү дарегин жазып, кайсы жол, кайсы эл экенин эгер кайрылсаңыздар, ошто баягы ремонт кылабы же кандай болот болот. Бирок мен деле көп болуп жүрөбүз, бардыгыбыз эле ушундай сиз айтып аткан случайлар көп. Бизде Азамат Закиров жазып атат, жана саламатсыз байке дейт, азыркы апа дейт, балыкчыдан чыккан үй сураган жок дейт, кышкысын эле убактылуу жашаганга үй сурап аткан экен да, ушундай жагдай. Мен айтпадым, жанакы Алга жөө Бегайым Кадырова менен жолукканда, бүт ал киши звонить этип, бүт бардык кандай муктаждыгы бар экенин бүт выяснить этет. Биз бул апага жардам бергенге аракеттенебиз. Жайбек Тадеевич, мына азыр биздин угармандар байланышка чыккачакты. Дагы бир суроодо, мына сиздер азыр 6 айдан да убакыт өттү да. Биздин ушу программа чыккан учурда дагы чынында биздин аудиториябызда, публикабызда кеңейгенин белгилеп атасыз. Анан ушул биздин жарандардын баягы кайрылууларынын мындай бир характеристика, ушу мүнөздөмөсүн мындай бир карап чыктыңыздарбы анализдечи? Сөзсүз түрдө көбүнчө кандай кайрылуулар болот? Бул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин биздин бөлүмдүн аталышы, расмий аталышы жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмү деп аталат. Биздин бөлүмдүн функционалдык милдетине ошол жарандардан келген каттардын кайрылууларын ошол мониторинг кылып, анализдеп, ошонун баардыгын эсептеп, кайсы райондон көп келип атат, эмне маселе көп келип атат деп, мына биз жакында эле 8 айдын жыйынтыгын чыгардык. 8 ай боюнча ушул учурда азыр 9000ге жакын кат келиптир. Бул өтө көп кат кайрылуу, бул жазуу түрүндөгү гана кайрылуу. Мындан тышкары бизде президенттин коомдук кабылдамасы деген бар. Биздин бөлүм иштейт ушул кабылдама менен. Ал жерге өтө көп жарандар келип турат. Саны үзүлбөйт келген адамдардын, ар түрлүү маселе менен келишет. Жанакы кайрылууларды биз анализдегенде өтө эле көп маселе бул күч структурасын, күч түзүмдөрүнө болгон арыздаттануу өтө көп биринчи орунда турат. Сот, күч түзүмдөрү, мына ушул маселелер өтө көп турат. Адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты издегендер. Бирок жана сот маселеси боюнча мен өтө көп жарандар сот маселесинде соттошкон адам эки тарабы тең, утулганы сөзсүз түрдө арызданат. Меники туура эмес чечилип калды. Азыркы учурда ошо жарандык баягы соттошууда көп экен, үй талаш мындай соттошкондор да көп. Ошондуктан соттун өкүмүнө нааразы болуп жазгандар бар. Учурдан пайдаланып айтып кетейин. Биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот маселесине биз кийлигише албайбыз. Соттун өкүмүн аткарууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Соттун өкүмүн только сот бузат. Мисалы үчүн райондук сотто утулуп калса, анда өйдөккү инстанцияга арызданыш керек. Эгер болбосо барып жогорку сотто бул маселе чекит коюлушу керек да. Биз соттун эгерде ошол конкреттүү бир судьянын жүрүм турумуна кынтыксыз ишине кандайдыр бир күнөм санагандар болсо, анда соттор кеңеши деген атайын ушундай уюм эмес, баягы эме бар, ушу арыздаттанууларын караган. Бирок жана соттордун ушундай сот маселеси боюнча көп арыздаттануулардын келип атканына түшүнүп, биздин президенттин администрациясында сот органдары менен өз ара аракеттенүү деген атайын бөлүм бар. Ошолор ар бир среда күнү, 3-чү күнү жарандарды кабыл алышат. Ошол отдел, ошо сот органдары менен өз ара аракеттенүү деп аталып атат. Ошолор иш алып барат да, ошо сот маселеси боюнча. Абдан жакшы экен. Азыр бир угарманды кабыл алалы, андан кийин дагы суроолор бар. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз сизди. Мен чоң арыктан 76-дагы аксакал кишимен. Бизде 2001-жылдан бери бир секте сыйнат, көчөбүздар. Булардын адреси берилген, уруксат адреси. Сере 6. Город Бишкек, Сере 6. Булар болбой эле келип 21 жылдан бери биз талдап, чоң арыктын Мусулман кулу бир көчөсүндө сыйынышып жүрөт. Биздин көчө тар, 3 метр, балдар чыга албайт, машинелери менен келет. Иттерин да ала келет. Анан аябай кыйналдык биз 20 жылдан бери. Неме менен оорутtu ковид менен мына. Мен да оорудум.
Ковидте коя тургула десек де болбойт. Тилде этпишти. Арматур менен уруп кечеги баягыны бир аксакал сабап кетти. Аксакал эгерде андай ушундай мыйзам болуу сабап кетип болсо, сиздер токтоосуздан арыз менен ошо аймактык милиция органдарына кайрылыңыздар. Бул мыйзам бузууга жатат. Экинчи жана айтып кеткен алар бизге ковид жуктурду деген, эми ковид маселеси бул өтө дүйнөлүк масштабта эми бирөөнү жуктурду деп күнөөлөштөн алыс болобу? Бул эми ушундай дарт, жугуштуу дарт болгондуктан балким башка жактан да жуктандыра албоюнча мен мындай баа бере албайм. Дагы бир маселе сыйынган үй деп бизде Кыргызстанда биздин конституция боюнча ар бир жаран кайсы бир динге өзү ишенсе ошого сыйынса анын толук укугу бар. Биз аны чектөөгө акыбыз жок, ошо сыйынба дебейинчи. Дин эркин маселе. Биз мусулманбыз, дагы бирөө христиан, дагы бирөө башка динге сыйынып ушинтишет да. Эгерде бирок жана сыйынчу жайы ошо сиздерге ыңгайсыздык жаратып атса, ошо басып турганда тар көчөгө келип машина деп атпайсызбы? Бул башка маселе. Бул боюнча анда арыз менен кайрылыңыздар. Ошо аймактык силер чоңарык болгондо Ленин районуна карап атасыздарбы? Ошол жака Ленин районунун акимине кайрылыңыздар, же болбосо бизге кат менен жазуу түрүндө кайрылыңыздар. Муну биз ошол жерде эми буларды бизде мамлекетибиз демократиялык деп атат, светтик мамлекет деп атат. Барып туруп эле жаап туруп эшигин жаап башка жака барып сыйынгыла дегенден да биз алыс болушубуз керек. Биз сураналы эгер ошону башка бир сыйынчу жай тапсын, силерге ыңгайсыздык жаратпасын деген. Эгер эми ушундай бир кайрылуу менен кат менен кайрылыңыздар. Рахмат. Кийинки угарман эфирдесиз. Мен сурам болсо, саламатсыздар. Саламатсызбы? Токтогул районунан Жамгырчы Талайгүл. Мен сурам, жалпы энелердин жүрөгү, аталардын жүрөгү деле оорса керек. Жанагы өлүм жазасы ар бир эле кишине жанагы Алмаз Касмалиевтегече алып чыкты ой ордосу дегенде. Ушуга эмне үчүн сиздер кайдыгер мамиле жасайсыздар? Сиздер кийлешип, сиздер кошулуп эле депутаттар, сиздер кошулуп эле өлүм жазасын киргизгенге аракет кылбайсыздар. Эмне Кыргызстандын бала чакасы, жаш кыздардын баары талкаланып атат. Эмне деген? Рахмат үн кошконуңузга. Эми Жангырчиева апа, бул маселени бул радиодон чечилчү маселе эмес, бул өтө оор мындай чоң маселелердин бири. Өлүм жазасы деп көчөккө кадам жайда болгон окуядан кийин бүт бардык ушу жарандык коом ушундай талаптарды коюп ушундай жазып атышат, кайрылып атышат. Бул ушу жогорку кеңеш аркылуу мыйзам кабыл алынып чечилчү маселе. Бизде Кыргыз Республикасында биз эл аралык конвенцияларга кол коюп, биз баягы дүйнөлүк мамлекеттердин татыктуу мүчөсү, өлкөсү катары биз азырынча ушундай милдеттеме алганбыз. Бизде азыр өлүм жазасына мораторий деген бар. Эми ал дагы анын көп жактары бар. Эми бул жерде мен аны мындай чечмелеп отуруунун кажети жок деп ойлойм, бирок бул азыркы учурда бизде мыйзамда андай өлүм жазасы деген жок. Эгер өтө оор кылмыштар менен жазаланган адамдар өмүр бою кесилип, ошол түрмөдө отуруп атышат. Азыркы учурда жана сиз айткан маселе менин компетенцияма же болбосо бир кирбейт экен, бирок бул жөнүндө жана сиздер эл айтып аткан, жарандык коом айтып аткан маселе боюнча жетекчилик кулактар бардыгы билет. Эми бул башкача чечилчү маселе. Рахмат. Бизде чоңарыктан чалган аксакал бар эле, азыр телефонун берип атат, 44 16 82 телефонуна. Жана сыйын үйү боюнча. Ошо боюнча да кошумча кандайдыр тактоо иштери болсо дагы керек болот го. Урматтуу радио угуучулар, чындыгында байланышка чыкканда өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды дагы сөзсүз түрдө атаганды унутпасаңыздар, анткени бул баягы дагы суроолор менен тактаганда ыңгайлуу болот. Анан жок болуп калса маселеңизде чечилбей калышы мүмкүн да. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 азыр биринчи кабылдамага иштеп жатат. Режиссердик пультта Айда Исмаилова бар. Байланышка чыгып, убактыңыздарды пайдаланыңыздар. Бир угарман бар экен, угалы. Сиз эфирде. Алло, саламатсызбы агай? Саламатсыз. Мен Каражыгач конушунан, Мээрим Абдуласовна. Биздин Каражыгач конушуна строительный компаниялар 6 соток жер алып эле тамсалып атышат да, 5 этаж, 6 этаж болуп. Менин жанымда эле уже салынып атат. Анан биз архитектурага, бүт структураларга кайрылсак, ЭКТХке кайрылгыла дейт. ЭКТХтын биздин Каражыгачты көрөйүп айтат экен, Кожожаш фамилиясын Кожожашпайт экен. Ал келип эле бүт баары норма дейт, бирок ошол жактан түшкөн строительный балкалар мыктар менен түшүп атат эшиктин алдына.
балдардын эмесине жашоосуна өмүрүнө кооптуу ситуациялар жаралып атат да. Анан ушуга кандай чара көрө аласыздар? Телефонуңузду бериңиз азыр. Мээрим, мен сизге азыр эле жообун айтайын. Ушул жерде жашаган жарандар коллективдүү кайрылуу менен жазып, конкреттүү адрес менен кайрылыңыздар. Мен муну радиодон ал жерде балким ал салып аткан үйдүн балким ушул уруксат берүүчү кагаздардын баары кол коюлган бар. Биз аны токтот деп токтотобуз деп айта албайм. Кайрылууну биз тиешелүү текшерүү органдары аркылуу текшертип, бул маселени караттырып берели. Ушундай учурлар азыр мына жаңы конуштарда ушу көп этаж үйлөрдү салуу жана квартирант киргизүү батирлерин берип атышпайбы? Ушундай аз квадратта үйлөр көп салына баштады, шаар ичинде да ал ушундай салына баштады. Эгер мурдабай узун эле ыңгайы жок бир үйлөрдү батирлерге берип атса, азыр бир кандай суу киргизип, кандай ыңгайы менен бир үйлөр салынып, ошо баягы бизнес кылыш үчүн ушундай учурлар бар. Силер кайрылуу менен кайрылыңыздар, ошол жерде жашаган жашоочулар жарандык, жамааттык кайрылуу жолдоңуздар. Дагы бир суроо бар экен, кабыл алалы. Угатабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Алло. Угатабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатсыз. Мен Кеминден чалып атмын, фамилиям Исаев Рускулбек. Телефон номерим болсо 779 24 21. Кай телефонуңузчу? Иә. Телефонуңуз 779 24 21. Угатам. Мен сиздерге суроо бергенде эки суроо беретирем. Улуттук госпиталга мен жаттым да. Анан аерге жатканда бутумдун башынан тырмагынан жана аты жок менен ортончу буттун немесинде бармактан гангрена болуп аткан деп врач айтты. Анан туруп сен операция болуш керек деп операция кылышты. Ачып туруп кайра жаап коюптур. Андан кийин ошол убагында кесилбей, азыр тиземдин өйдө жагынан 15 сантиметр кылып кесилди. Буга ким жооп бериш керек? Элдин акчасын алдап алганга бу врачтар мастер болду. Оборудование алып келип берет, өкмөттүн немесине жазышат операцияны, анан кийин эме кылып алып атышпай булар. Коммерция кылып атат. Улуттук госпиталда. Мына мен 5 күндөн кийин чыгарып ет, ар жакта дагы 5-6 күндүн ордуна 2 кишини жаткыза коюшат дагы ошол экинин акчасын шүпүрүп алышат. Чалага эметип. Маселеңиз түшүндүм. Экинчи маселеңиз? Экинчи маселем болсо мындай болуп атат. Бореки кат менен мен кайрылгамда. Зулушупка. Прокуратурага. Биринде 27 январда прокуратурага. Бул болсо кайра туруп Чүй областына жиберди, Чүй областы Кеминге жиберди. Кеминде болсо бул прокуратура иштебейт. Себеби тиги Кеминдин мэри жер берген буларгачы. Мурдагы үйлөрүн болсо сатып ишип, булар азыр жерге муктаж болуп атпайбы? Кимдерге жер бергенди айтып атасыз? Прокуратурага, үй салганга, общежитие эмне кылганга. А мурда Сөттөр буласына 4-5 үй болчу да булардачы. Келгенде тиги көчүп келгендер жашашып, мурдакылар бошотуп берип, ошондо эметип атканда. Анан кийин прихватизация болуп, анан кийин буларды сатып ишип, азыр болсо ушундай болуп калбадыбы? Анан Мошеректин негизинде Бореки 213 мыйзамдын немеси менен 14 күндүн ичинде жооп бериш керек да. 14 жумушчу күндүн ичинде. Жумушчу күндүн ичинде. Бирок момтип бул прокуратуралардын баардыгы эле эметип таскайт этип жүрөт да. Же жооп жок, же тиги эмеси кандай экенин түшүнбөйм булардан. Андан кийин кат жазып зулушуп келген да Кемингечи, эл менен жолуккан. Ошол жерде 32 гектар жөнүндө айткам мен. Ушинтип мэрлердин жумушчулары өздөрү бөлүп тигип алышты депчи, элдерге карабай. Анан Чүй областынан болсо жооп келди. Жооп болсо бул сиз жообуна караттанбай атасыз, Жок, туура. Эми жазганда мында канча киши турду эле ошол жерде, канча кишиге тиги аукционго катышты, ошонун негизинде берилиш керек болчу да эмесинчи. Бу жерде болсо эчтеке жок, баягы эле жердин немеси баланча статья, жердин немесин кодекси мен жакшы билем. Чындыгында өзүм тиги область боюнча координатор болуп иштейм. Түшүндүм, маселеңизге телефонуңузду жазып алдым, 0779 24 21 деген жанагы биринчи маселеңиз боюнча.
бутуңуз ампутация болгон турбайбы, гангрена болуп депчи. Мен азыр бул маселе боюнча жооп бере албайм. Ким күнөөлүү, врач күнөөлүүбү же кандайдыр бир чындыгында ушундай шарт түзүлдүбү, сизге ампутация болгонго деп. Мен бул маселе боюнча кече Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министри жогорку кеңеште бекиди, Батырова Гүлнара Маришовна деген жаңы министр бекиди. Мен ушу жарандардын кайрылуулары боюнча бүгүн кечетен баштап ошону мен азыр саламаттык сактоо министрин текшерип атам. Мен бүгүн барып ушу министр менен жолугам, бул маселеңизди мен айтам. Сиз эгерде врачтарды күнөөлүү деп эсептесеңиз, анда сиз прокуратура органдарына же болбосо Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына арыз менен кайрылыңыз, муну текшертиребиз. Экинчи маселеңиз боюнча прокуратурадан алган жооптор кыска деп түшүндүм, мен ошо толук берген жок деп. Ошол сизге жооп берген жерде прокуратуранын шарты бар. Эгерде сиз жоопко канаттанбасаңыз деп негизи ушинтип жасайсыз. Сиз мындай кылыңыз же мындай кылыңыз деген арты ошо кат ошо менен бүтөт да. Анын ылдый жагында аткаруучу дегендин номери бар. Ошого чалып айтыңыз, мен канаттанган жокмун, мага кененирээк жооп бериңиз деп. Эгер аны кылбайм десеңиз, анда бизге кайрылып ошол копиясын салып жибериңиздер. Биз прокуратура органдарынын өзүнүн да мыйзамын чегинде иштешет. Биз ага тикелей биздин бөлүм аркылуу биз аларга тапшырма бере албайбыз. Бирок Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында прокуратура органдары менен иштеп атайын сектор бар. Мен ошол катыңызды сектор башчысына берип, ошол аркылуу караттырабыз. Рахмат. Бизде Фейсбук колдонуучу да жазып атат, Фатима Жусуповна Жаманбаева. Саламатсыздарбы дейт. Жайылбек Дадиевич, өтүнүч. Азыркы кезде кызматкерлердин айлыгы көтөрүлдү. Бул эң жакшы. Бирок өз милдеттерине жоопкерчилик менен аткаргандар аз. Өз учурунда ыкчам эле жүзүн буруп, көйгөйлөрүн чечүүнү атайы создуктурган. Каразгөйлүк мененби учурлар абдан көп. Аны өзүңүз да сезип, ушул берүүдө отурасыз дейт. Өз милдеттерин өз учурунда сиздей жоопкерчилик менен иштебеген кызматкерлерди иштен кетирүүнү карап чыгуу абзел. Карапайым элди убара кылган тарбиясыз, тоң моюн кызматкерлерден эмне пайда? Ишин кынтыксыз, абийирдүү өз убагында аткаргандарды ишке тартуу керек го. Көбүнчө Соцфонд, Соцзащита, Минздрав, МВД, консульство, тышкы иштер министрлиги окшойт, посольстволорунда абдан көп убакыт отуруп өзгөрүүнү каалабагандыр тазалаш керек. Өтүнүч, учурдун талабы жаңылануу, өзгөрүү, иштин убагында аткаруу. Рахмат, өмүрлүү болуңуздар. Биздин үн сиздерге, жетекчилерге жетет. Фатиманын айткан сөзү боюнча мен азыр жообун айта кетейин. Сиз көтөрүп аткан маселе мына азыркы учурда мамлекеттик кызматкерлердин маянасы, кызмат акысы жакшы айлык ала башташты, акчаларын көп кошуп беришти. Бирок бул жөн эле акча кошуп берип койбостон, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төрагасынын бул сиз айтып аткан жанакыдай шарт, бул көзөмөлүндө азыр ар бир кызматкердин ошо жумушун кандай алып барып атат, жумушуна болгон мамилеси бүт анализделип, эгерде ал өзүнүн кызматын так аткарбаса, жанагыдай сиз айткандай кайдыгерлик менен мамиле кылса, же болбосо ошондой жанакыдай элге бир башка мамиле кылса, бул кызматкерлердин баары менен коштошот. Мына азыр ушундай тапшырма бар. Бул баардык ошо жанакы мамлекеттик кызматкерлердин койгон талаптардын бири. Бул күчөйт, мындан ары да күчөп, жанагы жерден ар бир азыр мына иштейбиз деген адамдар эгер мурда айлык аз ушундай деп баягы айлыкка эметишип келбейбиз деген баягы билимдүү жигиттер, кыздар болсо, азыр ушулардын баары ишке киребиз деп ушу конкурстарга документтерин бере башташты. Ошондуктан бул маселе көзөмөлдө болот. Сөзсүз түрдө жана сиз айтып аткан талаптардын баардыгын бул эске алышы керек. Ар бир мамлекеттик органдарда ушундай уже талаптар коюлган азыр. Бизде азыр рекламалык бир тыныгыбыз бар экен, саатыбыз келип калган экен. Биз убакыт берели, андан кийин суроону кабыл алабыз. Биринчи радионун жарнама кызматы. Храните свои деньги в банках Кыргызстана. Госагентство по защите депозитов гарантирует возврат вкладов населения и предпринимателей в любой валюте и в любом банке в пределах 200 тысяч сомов, включая начисленные проценты. Агентство по защите депозитов – это гарант ваших сбережений в банках Кыргызстана.
Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик калктын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Birinci Radyo'nun jarnama hizmetinin nomeri 39 15 80. Birinci кабылдамадан уктуруубузду улантабыз, урматтуу радио угуучулар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Азыр биринчи кабылдамага иштеп жатат. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Facebook'тагы биринчи радиодогу баракчабызга дагы сурооңуздарды жазып жиберсеңиздер болот. Угарман бар биз байланышта. Биздин байланышта. Саламатсызбы? Урматтуу Жайылбек Дадиевич, Бишкектен Темирбердиев Жамалдин. Так, мынау электр энергиясы боюнча. Канча айтабыз электр энергиясы үнөмдөлүп жагылып бай жатат да шаардачы. Мына ичинде энди күндүзгү освещениелер эртеден кечке кээ бир жерлерде күйүп турат. Мен өз көзүм менен көргөнүмдү айтайын да. Ушуну биз үнөмдөбөсөк азыр быйыл дагы кышта кыйналып калабыз. Көп жерлерде бул электр энергияны каалагандай эле жага берет экен, как будто бул асмандан түшкөн жок да. Биз үнөмдөгөнгө үйрөнсөк, ушуга энергияны биз жакшы көңүл буруп текшериш керек. Кээ жерлерде штрафты салып, күндүзгү освещение, кечке кайсы убакта күйүш керек, кайсы убакта өчүш керек. Биринчиден. Экинчи маселе, мына мектеп окуучулары. Мектеп окуучуларына жайдын күнү каникул берет. 3 ай чарчаган мээне салсын деп. Кайрадан биз жайдын күнү буларды жанагы диний уюмдардын өкүлдөрү жаш балдарды чакырып тартып алып туруп ошол жерлерде динге үйрөтөт. Муну кимге кереги бар? Келечекте бир билим алайын, кесип алайын деген жаштарды биз бүт ушундай ар кандай жолго салып башаламандыкка, эч мындай аң сезимин ушундай немеге үйрөтүп жатабыз да. Бул деген болбойт да. Сыйынуу деген бул 70 жаштан кийин мээң алдыганда чокун сыйынып жата бер. Кааласаң Чымкоргонго бар, кааласаң ошо чиркөө сыйынуучу жайларга. Ушуга ошондой бир парадика салыш керек мамлекеттик деңгээлде, идеологияны. Сунуштарыңызга рахмат. Мына кыш камылгасын жайда көр деген сыяктуу сиз ушу болчу нерсени алдын ала өзүңүз көңүл кош калбастан айтып атасыз. Туура үнөмдөшүбүз керек, ар бир жаран үнөмдөшү керек. Ар бир жаран ушундай үн кошуп турса? Да. Ушундай ар бир жаран сизге окшош ушундай патриот болушубуз керек. Ушундай окуялар жанакыдай сиз айтып аткандай көп эле кездешет. Көчөлөрдө кечке свет күйүп турган. Мен бул боюнча ошо Бишкек свет боюнча да сүйлөшөйүн. Ал эми жана окуучуларды динге тартып атат дегенде азыркы учурда тилекке каршы ушундай учурларды көп көрүп атасыз. Мына көрүп атасыздар, кичкей балдар 5 жаштагы кыз ушу жоолук салынып уже балалыгын ушу эметпеген. Мен эми динди сыйлайм, ар бир динди, бирок бул эми ата-энелер өздөрү ушундай жолго барып аткандыкты бул албетте өкүндүрбөй койбойт. Эгерде мисалы үчүн мен жаран катары сиз туура айтып атасыз, каникулярдык убак деген бул балдардын эс алышы, балдардын ден соолугун чыңашы, анан окууга жакшы окуп, жай күзүндө келип окуу. Бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Жана мектептерде быйылдан баштап дин маселеси боюнча, диндин тарыхын үйрөнүү боюнча предмет кирип атпайбы? Кээ бир ата-энелер түшүнүп атат, муну динди үйрөтүү ошол жерде мусулман динин үйрөтөт деп бул сабак деп. Бул андай сабак болбойт. Бул же болбосо ошо Кыргызстанда ар түрлүү конфессиялар өтө көп. Башка христиан дини бар, жана башка диндерди акындары. Түшүнүк берүү да. Түшүнүк берүү, ошолорду үйрөтүү, ошолорду балдарды ошого үйрөтүп, эмне дин кандай экенин, качан жаралганын, ошолордун баардыгын ошолорду үйрөтүп, балдарга кандайдыр бир диний бир жактан ошолорго бир билим жагын ачуу болуп эсептелет. Балким бул да өзүнүн натыйжасын берет. Ал эми сиз көтөрүп аткан маселе боюнча жанакы балдардын эгер бирөө күчкө салып ошону динге тартып атса, адамдар жоопко тартылышы керек. Эгер өз ыктыяры менен ата-энесинин немеси менен болуп атса, биз аларга эми запрет кое албайбыз. Ошондуктан бул маселеси, бирок сиз актуалдуу маселелердин бирин көтөрдүңүз. Бул сиз айтып аткан маселени Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында ошо идеология жагында иштеген бөлүмдөр бар. Ошол бөлүмдөрдүн жетекчилери да бул радиону угат. Булар эске алынат деп ойлоймун да. Дайыр угарман байланышка чыкты убалы. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сизде сурооңузду бериңиз. Мен деген Нурманбет айыл өкмөтүнө караштуу Дачада турам да. Ысык Атада. Ысык Ата районунда.
Анан ушу дачада турганда биз деген садовая книжка менен жашайбыз да азыр. Эч кимде кызыл китеп жок. Колунда барлар алып атат. Анан пропискага паспорт алыш үчүн бизге проблема жаралып атат да. Мисалы үчүн биздин үй бүлөдө күйөөм мен, улуу балам, кызым төртөөбүз бүгүн пропискабыз 4 тарапта, ар кайсы жерде учеттобуз да. Эми бул дагы бир кызыма паспорт алайын десем. Дачада турганыңызга канча болду? 13 жыл болду. Сиз бул дачанын ээси болгонсуз, Баштан баштап эле же сатып алдыңызбы? Документ мындай, бизде садовая книжка эле. Ооба. Бул садовой товарищество деген жана книжканын мүчөсүсүз да, ошол эмени. Ошондой кызыл китеп алыш кыйын болот да. Колунда барлар алып атат да. Түшүндүм. Бул чоң кыздын маселеси, бул дачаларда баягы бул дача деген илгери Советтер Союзунун маалында адамдар барып шаар четинен бир 3-4 сотук жерге дача берип, анын өздөрүнүн коомун түзүп, ошонун мүчөсү болуп, бул жерде убактылуу жашоочу элдин бир эс алып жашоочу пункту болгондо ошол жайлар. Ал эми азыр көбүнчө ошо дачаларга жашап, өзгөчө Бишкек шаарынын тегерегинде баягы населенный эл же калктуу конуш катары жашап алгандар да бар, прописка кылып аткандар да бар. Эми сизди мен ысык атадан ошо эмне кайсы дача эмне экенин мен аким менен сүйлөшөйүн. Эгерде мыйзам сизге ошол жол берсе, ал жер ошо калктуу конуш деп табылса, прописка кылганга болобу, болбойбу, мен азыр жооп бере албайт экенмин. Дачаңыз Нурманбет айыл өкмөтүнө караштуу дейт. Мен ысык атадан аким менен сүйлөшөйүн. Бул эмне үчүн ушундай силерге уруксаатпы же уруксаат эмесми мен билбейт. Бирок мен акимчилик менен сүйлөшөм бул маселе боюнча. Кийин дагы бир угарманыбыз кабыл кийинки. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Талайгүл Желбегдедович. Мен Бишкектен эсен. Биринчи кабылдаманы ошол башталгандан баштап тыкай угуп келем да. Вот анан эгер уруксат болсо бир ой пайда болду да. Биздин улутубуздун сыймыгы улуу инсан Исхак Разаков айткандай мамлекеттик кызматкерди ээлеген орду үчүн эмес, аны элге болгон мамилеси үчүн урматсый кажетсе деген бир жакшы сөз айтат эле. Биз ошондой күнгө Кудай кааласа биз жетип калса керек. Мен бул оюмду башкалар акылына жетишинче түшүнө берсин. Мына сиздин мамлекеттик кызматкер гана эмес, канчалык боорукерлик менен ушул кайрылгандарга жооп берип атканыңызга мен биринчи күндөн баштап ыраазы болуп келем да. Эгерде сизге окшогон мамиледе баары жок болсо, жок дегенде бир 90% ушунча мамиле болсо, бул көйгөйлөр таптакыр жок болмок да. Таптакыр жок болмок. Мен ошон үчүн момундай бир ойго келдим эле да. Бүгүн как раз айтайын деп турдум эле. Ушул биринчи кабылдаманы бардык мамлекеттик рай гос администрация бирден өкүлдөрү сөзсүз тыңшап, алардын адресине кайсыл айыл өкмөтүнө эмнеден кимдер кайрылды, ошол сиздерди күтпөстөн эле өздөрү чуркап бир иш аракет кылса, ошолордун стиль работ, жумушка болгон мамилеси өзгөрө беле деген ойду канчадан бери ойлоп жүргөнмүн. Бүгүн айтайын десем, сизде ошого окшогон жана сунуштарды мен түшүрүүм боюнча ошондой болот. Ошондой болду. Анда өтө жакшы болмок да. Себеп дегенде. Боюнча сүйлөшкөнбүз. Биздин кайрылуубуз, менде да толтура кайрылуулар бар, мен жоон. Мен аларды айтсам, ага 2 сааттан болуп кетиши мүмкүн да. Бирок өтө көйгөйлүүсү биз айтып атабыз, суранып атабыз. Бирок алар айтканда кыймылдабай жатпай, ордунан кыймылдап коюш үчүн алардан чөгөлөп турганга туура келип атат. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат, жакшы сөзүңүз. Азыркы сен айткан маселени мен жана айтып кеттим. Ар бир райондук администрацияда, ар бир облустун президенттин өкүлчүлүгүнүн аппаратында ушул радиону милдеттүү түрдө уккан жооптуу кызматкер мына уже биздин кат жөнөтүп, жакында эле бир 3-4 күн болду кат кеткени, кече уже Нарындан чалып, уже Нарын областында уже коюшуптур адамдарды, мына областтардан жооптор кирет. Менде база болот, мен даже булар менен WhatsApp группаны түзөм, булар менен ошо WhatsApp группа аркылуу бүт бардык жана маселелердин баарын мен ар бирин өзүнчө издебестен жана эсен айткандай булар өздөрү угуп, өздөрү мага анан кийин ушул маселелердин жообун айтып турушу керек да. Бул идеяны ушул биз ишке ашырдык. Бизден улуу агай дайыма ушу жакшы биздин туруктуу угарманыбыз. Анан негизи угармандардын дагы бизге ушундай көбүрөөк чалып турганы дагы жакшы болот. Анткени бардык жерде угуп атса, демек жеринде маселелер чечилип калышы мүмкүн. Ошондуктан коомчулуктагы биздин радиочу мындай ачык болуш керек. Сиздерди дагы биз ушундай кайрылууңуздарды күтөбүз.
Угарманыбыз бар дагы, угалы. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз, сиз байланыштасыз, угарман. Биз угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Мына жайылымызда мына жакшы суроолорго маселе чечип атасыз. Эми сиздердин баштадагы башкан келиштирген мен каракөлдөн чыгып атам. Жетке болсонки жок. Бар эле тополонгон ошону 3 жыл подряд айтып атып, саяктан сууну анан кийин жетип отурганда. Мен түшүнгөн жокмун. Маселе чечип атат. Анан кийин жанагы эсен деген бар. Улам сүйгөн өзү билмем болуп бирок андан кийин проблемасы бар адамдар чыккан көп маселе чечилет. Рахмат. Сиз телефонуңузду дагы биздин режиссерге берип койсоңуз, анткени байланыш абдан жаман угулуп атат. Демек, кайсы бир маселе чечилип атат, дагы ушул маселени да чечсеңер болот эле деген гана түшүндүк да. Ошон үчүн угарман кайра байланышка чыгып бир телефонуңузду айтсаңыз же мен байланышайын өзүм, режиссерге берип койсо эгер. Жана Каражыгаштан дагы бирөө чыкты эле, телефонун жаза алсаңыз 0709 20-59-37 деп. 0709 бу же 708 бу? 709 окшойт. 20-59-37 Каражыгаштан чыкты эле. Азыр байланыш бар, биз угалы. Эфирде сурооңузду бериңиз. Саламатсыңар. Саламатсызбы? Өткөндө мен вопрос бергенде, эми Дади Шайлыбекке келип каттадыңыз дегенде, аны вольт этиптир деп атканда, кайра сиз өзүңүз келген турасызбы? Мен вольт эткен жокмун, мен иштеп элатам, кызматтамын. Катыңыз менен кайрылып, же коомдук кабылууга келем десеңиз, келе бериңиздер. Кайрылганда тиги аппаратка заявление жазгам, анан неме кылганда тиги фамилияңызды айтыңызчы, мен база данныктан карап турайын. Асаналиев. Асаналиев, атыңыз? Эсен. Асаналиев Эсен, кайсы даректен чыгып атасыз? Бишкектен. Бишкектен. Мен телефонуңузду берип коюңуз. 0705 0705 29 29 04 04 68. Байланышабыз сиз менен, Асаналиев Эсен, сиз менен байланышабыз. Катыңыздын каякта эмне болуп атканын жообун берем мен. Кийинки угарманды угалы. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Ой, мен Соңгулуктан. Угуп атабыз сизди. Эсенбайке жакшы ойду айтты да, анан бир Жайылбек Дадиев дагы жана айтпады башында. Мына айлыктын баарын жомоктогудай көбөйттү азыр. Айыл өкмөт хакимиятта бүт жерде мына госслужащийлердин. Эми булардан талап кылыш керек, булар маселе чечиш керек да. Мисалы 30-40 миң алып алып жата береби? Мисалы жанагыда Жайылбек Дадиевичке кайра беребиз биз, баары эле. Булар жанагы именно ар бир передачаларын угуп, ошолордун баарын тек текшериш керек. Мына аким эмне иш кылып атат ошол маселе чечиш боюнча? Айыл өкмөт эмне кылат? Буларды аябай катуулаш керек. Айлыкты бергенден кийин буларды талапты катуу коюш керек. Туура айтып атасыз. Элдин баарын тетияга темселетпей, туурабы? Жайылбек Дадиев. Да, туура. Эң туура кылып атат. Президенттин да саясаты ушул болуш керек. Айылын көйүтпөдүн эми айланадан иштегеле, көйгөйдү чечкеле жер-жерде деп атат. Ооба, ушул талап коюлуп атат. Рахмат, дайыр угарман бар, ана сиздин пикириңизге да айтабыз. Эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Урматтуу Жалис Алиевич, мен жөнөкөй кичине суроом бар эле. Мен өзүм биринчи группа бессрочный инвалидмин, өзүм көрбөйт. Аялым бар, 5 балам бар, аялым беремеди. Мага ошого азыр жаңы мыйзам чыгып атпайбы, баягы 100 миңби канча жардам жакыруу үй-бүлөлөргө. Ошондойду мага мен деле алсам болобу, болбойбу? Кайдан чыгып атасыз? Жалал Ата областынан. Эми түшүндүрмө бере кетейин. Телефонуңузду дагы бир угарман чыгып калды, убактыбыз баратат. Телефонуңузду айтыңызчы. Ушул номер. Жок, бизге көрүнбөйт сиздин номериңизди, айтыңыз. Айтайынбы? 772 менен. Ошка номерин берейинби? Бериңиз, батыраак бериңиз, убакыт бүтүп баратат. 708 менен. 36 22 36. Рахмат. Кийинки угарманды кабыл алалы, анан жооп берсеңиз.
Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчы. Мен Аламидин районунан 30 жыл болду сиздерге чалып, ак үйдүн, көк үйдүн эшигин жыртканыбызга себеп дегенде биздин жерибизди, мектептин жерин мечит куруп алышканда жер беришпейт, же ушул күнгө чейин биздин айылдын балдарын аябай коркутуп коюшкан окшойт. Акыркы жолу уже арыз жазгандан да коркуп атышат да. Аламидинский сотко барса вообще келбегиле, адвокаттар айтыптыр, жашагаңар келбегиле деп заявлениясын арыз менен кайрылыңыздар, президенттин дарегине арыз менен кайрылып, маселеңиздер оор окшойт. Арыз менен жазуу жүзүндө кат жазып кайрылыңыздар. Жанакы Жалал Абадтан чалган биринчи группадагы арыз менен кайрылыңыз акыркы телефон чалган эчеке. Биринчи Жалал Абадтан. Мыйзам боюнча чыккан 100 000 сомдон мага да бериңиздер депчи. Бул берилүүчү жөлөк пул эмес, пособие эмес, бул 100 000 сомдун шарты бар атайын. Социалдык контракт деген атайын. Бул социалдык контракт деп адамдарды ошо жанакы bir бизнесин үйрөнүп кетсин деп атайын долбоор жазышыңар керек. Долбоор жазып туруп ошо жашаган жериңиздердеги эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылышыңыздар керек. Ал жерде атайын комиссия болот. Ошо долбооруңузда кандай бизнести алып кетесиз эгер мал багасызбы же тоок багасызбы же мебель чыгарасызбы, ошол проектиңизди жазышыңыз керек. Ошол жерге алып кетчү шартыңыз болуш керек, аны иштетүүчү адамдык ресурстарыңыз болуш керек. Анан кийин сизге 100 000 сом берилет. Бул уже республика боюнча жайыла баштады. Бул биринчи жолу Жумгал жана Кадамжай районунда пилоттук эксперименталдык болуп өз берди. Азыркы учурда республиканын башка ар бир районунда ушундай долбоорду ишке ашыруу азыр ишке ашып атат. Ошондуктан сиз ошо жашаган жериңиз боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылыңыз. Жакын арада кайрылыңыз, ошол жерге сизге толук маалымат берет. Эл көп ойлоп атат, 100 000 сомдон жөн эле берип коет экен депчи. Бул социалдык контракт боюнча ошо жанагы калктын аярлуу катмарларын бир оор турмушунан чыгарып, бизнеске үйрөтүп, ошону ишти алып кетүү. Андан ары турмушун жакшыртып кетүү. Бул президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен азыр ишке ашып уланып аткан учур. Желбек мырза, бизде азыр мына убакыт аягына чыкты. Угармандарыбыз да көп болуп атат. Биз абдан кубандырганы мына бүгүнкү сиздин жаңылыгыңыз болду. Ар бир аймактарда ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы бизди кошобу, анткени биз угармандар да кайрылуусунан эл билет, ал эми ошол жерде иштеп аткан бийлик өкүлдөрү эмне үчүн билбейт деген суроону да коюп келгенбиз. Кайсы жерде эмне болуп атканын угармандар аркылуу биз жактагы көйгөйдү айтпаса экен деген, аларды дагы бир кандайдыр дисциплинага чакырган бир учурлар келип калат экен деп жакшы биз ойдо калдык. Ошондуктан угармандардын эсине салып коелу. Эртең менен кийинки жумабызда бейшемби күнү эртең менен 8:30да күтпөңүздөр. Бейшемби күнү кийинки 13:00 түшкү саат 1-де биз биринчи кабылдамага чыгабыз. Мындан ары режимге чыгабыз. Бул боюнча сөзсүз түрдө анонс роликтерди беребиз, сиздердин эсиңиздерде калгыдай. Андыктан биз менен дайым болуңуздар. Биринчи радио сиздердин кызматыңыздарда. Биринчи радионун биринчи кабылдамасы сиздердин кызматыңыздарда иштейт. Урматтуу радио угуучулар, биздин уктуруубузда Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн кызматкери Дадиев Жалбек Дадиевич болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Бизге убакыт бөлүп, бизди уккан угарманыңыздар бар болуңуздар, ушундай ачык болуңуздар. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы. Биринчи маалымат радиосунда биринчи кабылдама.